Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандык Авазбек Аманбеков кикбокстун ВАКО версиясы боюнча дүйнө чемпиону болду. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысына башкы машыктыруучу Тахир Марасулов билдирди. Дүйнөлүк биринчилик Босния жана Герцеговинянын Сараево шаарында өттү. Ага 58 мамлекеттен келген 754 спортчу катышты. Аманбеков 57 килограммга чейинки салмак категориясында беттешти. Ал финалдык мелдеште түркиялык спортчуну 3-0 эсебинде жеңип алды. Андан сырткары кыргызстандык Аброр Хакимов коло медаль утту. Ал 67 килограммга чейинки салмак категориясында беттешти. Өткөн аптанын дем алыш күндөрү Москва шаарында кичи футбол боюнча 10 парламенттер аралык мелдеш өтүп, кыргыз депутаттары 2-чи орунга ээ болушкан. Анысыго жакшы. Спикерге кошулуп, биз дагы куттуктайбыз. Бирок ошол эле оюндар мезгилинде көрүүчүлөр олтурчу жайларда олтурган кыргыз депутаттары өздөрү тарттырып түшкөн сүрөтү коомчулук тарабынан катуу сынга кабылган. Анда жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Алмазбек Батырбеков адамдар олтурчу олтургучка бутун коюп, баш бармагын көрсөтүп турган сүрөтүн көрүүгө болот. Бул тууралуу Назар Ньюска Батырбеков Москвага кыргыз элитасынын жогорку үлгүсүн көрсөтүп келди деп жарыяланып, андан соң соц тармактарга да тараган. Жогоруда айтылгандай, жогорку бийликтин өкүлү саналган депутат сынга кабылган. Анда эмне үчүн бул тууралуу аларды куттуктаган төрага унчукпайт. Же элге үлгү болчу депутаттарга баары боло береби? Эми бул тууралуу анын өзүнүн пикирин билели деп ага телефон звондаган Вестикежи маалымат агенттигинин кабарчыларына Батырбеков комментарийсиз издеп, андан ары тилден калып телефонун өчүрүп салганын жазышты. Демейде шакылдап сүйлөчү эле го. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 26 октябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына арналган иш-чараларга катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Абдыкадыр Орозбековдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы өзгөчө ордун белгиледи. Орозбек Абдыкадыровдун 130 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чарага мурдагы премьер-министр Апас Жумагулов, парламенттин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов жана башка мамлекеттик ишмерлер, парламентарийлер, Тажикстан жана Өзбекстандан расмий адамдар, ошондой Орозбековдун туугандары чакырылган. Маракелик иш-чаралардын алкагында театрлаштырылган оюн-зоок көрсөтүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Абдыкадыр Орозбековдун эстелигине гүл коюп, Кадамжай шаарындагы музейине барды. Музейдеги эскерүү китебине Орозбековдун элесине таазим эткен жазуусун калтырды. Парламенттик шайлоону утурлай, шайлоо босогосу 7-ден 9%га жогорулашынын максаты эмнеде? Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр, шайлоо босогосунун жогорулашы чоң чырдын чыгышына алып келет. Шайлоонун шайтан оюнунда мына ушул босого пайыздын жогорулашы менен башталды. Бийлик өзүнө ыңгайлуу гана 2-3 партияны өз кароосуна киргизип, каалаган саясатын ишке ашырууну көздөп турганы айдан ачык эле байкалып турат. Босогонун жогорулоосу шайлоодон кийинки чоң чырдын чыгышына, элдин наразычылыгынын өсүп кетишине, бийликке ишенимдин кескин төмөндөшүнө алып келип коюшу да ыктымал. Бул саясатты ишке ашыруудан мурда элдин пикири, коомчулуктун колдоосу же терс реакциясы эске алынуусу керек. Босогонун жогорулашы менен парламентке жаш партиялар, жаңы жүздөр, жаштардын келишине бир топ тоскоолдуктар болушу күтүлөт. Баягы эле капчыктуу бийликке жагымпоздор келип калышына шарт түзүлөт. Жеңиш Молдокматов, Замандаш партиясынын төрагасы, мандаттын баасы $1 миллион чыгат. 9% чек мандаттын жана шайлоочулардын добушунун жогорулашына алып келет. Эгерде мурун мандаттын эң жогорку баасы $300 миң болсо, азыр ал $300 миң башталат. Ал эми алтын орун дегендери $500-700 миң болсо, алардын баасы эми $1 миллион чыгат. Шайлоочунун добушу 1000-1500 сом болсо, ал 3000 сомго чейин көтөрүлөт. Андан тышкары 9% босого саясий партиялардын жетекчилеринин үстөмдүгүнө алып келет. Талапкерлер партия лидеринин эле көзүн карап калышы турган жагдайды жаратат. Адахан Мадумаров, саясатчы, 9% чектин айынан төңкөрүш болот. 9% чек бул парламентке менин гана партиям келсин, башка эч ким келбей калсын деген эле сөз. Бул чоң жаңжалга алып келет. Муну Мадумаров эле айтып жатса, башкача кабыл алмаксыңар. Бирок талкуу учурунда бир эмес бир нече кишинин оозунан мунун айынан төңкөрүш болот деген сөз чыкты. Мен да 9% чекти азайтпаса саясий кырдаал курчуй, чоң жаңжалга жол ачат деген пикирдемин. Халича Умралиева, укук коргоочу. Парламент акчалуулардан гана куралып, байлардын парламенти болуп калат. Менимче 9% чек байлардын парламентке келишине гана шарт түзөт. Парламент адискөй, мыйзам жазганды билген депутаттардан эмес, акчаны гана жогору койгон акчалуулардан куралган байлардын парламенти болуп калат. Башкача айтканда, акча парламент болуп калат. Темир Сариев, экс-премьер-министр, 9% менен 2-3 партияны алып келем деген тайкы саясат. Кооптону бар, 9%
кылып алып 2-3 партияны алып келип, ошолор менен эриш аркак иштешем деген тайкы саясат. Бул эртеңкисин ойлогон, алыска укурук таштабаган саясат десек болот. Ошон үчүн бүгүн 1 жыл убакыт бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун а дегенде мыйзамдын баарын тактап алып, саясий партияларга элге айтып, эл инангандан кийин гана шайлоону убактысында өткөрүшүбүз керек деп айтканы бар. Парламент тушка терең мамиле кылып, 9% 5%га түшүрсө болот. Ишенбай Кадырбеков коомдук ишмер. 9%дык босогодон президент чоочулашы керек. Оппозиция менен бийликтен башкача ойлонгондор парламентте болушу керек. Акаев муну кылган. Ал конституцияны 9 жолу өзгөртүп, бардык ыйгарым укуктарды өзүнө топтогон. Акыр аягында сараңдык кылып, парламентти толугу менен өзүнө алгысы келген. Эми азыр ал кайда? Ушундай эле тагдырды Бакиев башынан өткөрдү. 9%дык босогонун кесепетинен президент коркушу керек. Анткени ал бардык бийликти колго алам деп жатып, революциялык кырдаалга туш келиши мүмкүн. Назира Нарматова экс-депутат 9%дык чек партияларды ийрилештирип бириктирет. 9%дык чекти туш тараптан сындап, аны азайтууну сунуштап, түрдүү талкуулар жүрө баштады. Бирок партия лидерлери коркпой эле койсо болот деген ойду айткым келет. Анткени анын жакшы да жактары бар. Маселен 9%дык чектен өтөм деп партиялар идеологиясына, программасына карап ийрилешмек, бирикмек. Башкача айтканда 9%дык чек лидерлердин, күчтүүлөрдүн топтолушуна шарт түзмөк. Ошондой эле элдин калың катмары колдобогон партиялар парламентке келмек эмес. Мен 9%дык чекти эмес, шайлоо күрөөсүн азайтууну сунуштамакмын. Себеби акылы мыйзам жазганга жетсе да шайлоо күрөөсүн табуу кыйынга турган партиялар бар. Булак фабула. Манас аэропорту орой мамиле кылып, кардарды колдон талашкан такси айдоочуларына чара көрүү үчүн жүргүнчүлөрдөн жардам сурады. Бул тууралуу маалымат аталган аэропорттун расмий сайтында жарыяланды. Анда аэропорт аймагындагы такси айдагандарга карата даттануу көп экенин, бул маселени чечүүгө жүргүнчүлөр жардам бере алары айтылган. Аэропорт жамааты мыйзам бузган же осол мамиле кылган айдоочулар болсо дароо милицияга кайрылууга чакырган. Аэропорттун автоунаа токтоочу жайы коомдук болуп саналат. Ошондуктан жеке автоунаа ээлерин чара албайбыз. Жүргүнчүлөр бул терс көрүнүштөргө каршы туруу үчүн жардам бере аласыңар деп айтылат Манастын маалыматында. Манас эл аралык аэропорту өлкөдөгү эң ири жана кирешелүү ишканалардын бири. Бул компаниянын курамына өлкөдөгү 5 эл аралык жана 6 аймактык аэропорт кирет. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын жаңы орун басарлары болуп Карашев Самирбек Өскөнович менен Мамбет Жунушева Эльнура Рыскелдиевна дайындалышты. Муну аталган кызматтын сайтынын сурап билүү маалымат баракчасынан көрүүгө болот. Ошондой эле бажы кызматынын басма сөз кызматы айрым жергиликтүү басылмаларга бул маалыматты ырасташкан. Эскерте кетсек, Самирбек Карашев буга чейин Түндүк темир бажысын, андан кийин Манас бажысын жетектеп келсе, Эльнура Мамбет Жунушева ошол эле Түндүк бажысынын жетекчи орун басары болуп иштеп келген. Карашев мурунку орун басар Нурлан Ражабалиевдин, ал эми Мамбет Жунушева төрагалыкка көтөрүлүп келген Алтынбек Тортаевдин ордуна келген. Кызыгы Эльнура Мамбет Жунушева туура 1 жыл мурун, тактап айтканда 2018 жылдын 4-декабрында экономикалык кылмышка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан бажы кызматынын статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлнур Умикеева менен биргеликте бажы пошлиналарына байланыштуу жасалма документ берүү кылмышына шектелип камакка алынышкан. Бирок кимди ким көрдү, Быржыбайды Тамбасты болуп, алар тууралуу аларды кармаган ГСБЭПта Мамбет Жунушеваны шаардык ИВСке киргизген Бишкек милициясында. Алар иштеген бажы кызматта үн чыгарышпайдын болушкан. Баткен районунун Орто Боз айылынын 1985 жылы туулган тургуну Каримов Асылбек 24 октябрь күнү Тажикстандын Чорку айылындагы базарга күнүмдүк тиричилик үчүн азык-түлүк сатып алганы барган жеринен Тажикстандын милициясы тарабынан кармалган. Бул факт боюнча Каримов Асылбектин жакындары кыргыз полициясына билдиришкен. Баткен районунун милициясы тажик тарапка кат жаздык жообун күтүп жатабыз деп жооп берген. Бул тууралуу Орто Боз айылынын тургундары билдирди. Учурда Баткен районунда жергиликтүү эл бул окуя боюнча чогулуп, кармалган жаранды тез арада бошотулушу боюнча тийиштүү чараны көрүүнү талап кылышууда. Бул боюнча тиешелүү органдар расмий билдирүү тарата элек. Булак Марал. Жогорку кеңеш депутаты Айсулуу Мамашева декларациясында бизнесин жашырган деген маалыматты четке какты. 24 октябрда бир катар жергиликтүү басылмалар депутат 5 компанияга товарларды дүңүнөн сатуу менен алектенген Айсулуу ЖЧКсына, аба ташуулар менен алектенген Dasmi Aviation кыргыз-орус биргелешкен ишканасына жана Kit Travel ишканасына, Daснур ЖЧКсына, Аквапарк Dasmi ЖЧКсына ээлик кыларын декларация тапшырганда кирешесин көрсөтпөгөнүн жазып чыгышкан. Мамашева бул боюнча Азаттыкка комментарий берип, ал компаниялар 2015 жылы депутат болгонго чейин
чейин ачылганын, парламентке келген соң ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп, жабылуу жарыяны башталганын белгиледи. 2 компания жабылган, 3 жабылуу алдында турат. 3 компаниянын негиздөөчү шериктер чет элдиктер. Ушундан улам жабуу кечеңдеп кетти. Компания ачуу оңой, бирок жабуу процесси өтө татаал, деди Мамашева. Депутат айым декларациясында бул компаниялар көрсөтүлгөнүн, бирок алардан пайда албагандыктан түшкөн киреше жазылбаганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга ылайык парламентарий ишкерлик жүргүзүүгө, коммерциялык уюмдардын жетекчилик кызматтарын ээлөөгө акысы жок. Кыргызстандык бильярдчы Азиз Мадаминов Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында өтүп жаткан Савиди мелдешинин жарым финалына чыкты. Чейрек финалда ал орусиялык Никита Володинди 5-2 эсебинде утуп алды. Бул тууралуу жеринен анын жеке машыктыруучусу Ильяс Адамов Барометр KG сайтына билдирди. Анын айтымында Азиз 2-0 утулуп жатып, аягында жеңип кетти. Азиз беттешти ийгиликсиз баштады. 0-2 эсебинде утулуп келе жатып, өзүн өзү колго ала алды. Айрым учурларда тобокелге салып ойноп да жиберип жатты. Азиз агрессивдүү оюн көрсөттү, деди машыктыруучусу Ильяс Адамов. Эми эртең жарым финалда Азиз Мадаминов өзбекстандык Александр Сидоров менен таймашат. Сидоров өз кезегинде 1-8 финалда кыргызстандык Изат Ратбековду, чейрек финалда орусиялык Дмитрий Шкодан жеңип чыккан. Нур-Султан менен Алматы шаарында митингге чыккан 26 адам кармалды. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кечээ 26 октябрда аталган шаарларда мыйзамсыз митингдер болгон. Башкы прокуратура мыйзамсыз митингге чыккандарга административдик чара көрүлөрүн билдирди. Митингге чыккандардын кээ бири саясий туткундарды бошотууну талап кылса, айрымдары Казакстандын аймагына Кытай менен биргелешкен ишкананын ачылышына каршылыгын билдирген деп жазылат маалыматта.